Токтогул шаарынын абалын сизге мындай чынык абалын көргөзөйүн. Мына эже Муногул колодестен бардык Токтогул шаарындагы азы саркындуу суу ушундай болуп агып келет, анан нар жакта ямаларга барып эле түшөт. Ямадан нары мындай эметпейт да, тазалабайт. Андан нары каяка кетип атат, сиңип атабы, уй ичет атабы, аны уйду биз жеп атабызбы? Алардын баары көзөмөлдөнгөн жок эже. Мына больницадан агып келген, Бойниден агып келген, кыскасы бүт жактан агып келген суу. Урматтуу достор, бул Турдукан Абдыкарыевна азыркы учурда мына кандидат болуп келатат. Мен жагалдан албайм, жакшы көрүнө албайм, бирок мен чын жүрөктөн иштеп берейин деп атам. Эже, мына саркындуу суунун тазаланышы дал ушул жерде болот, шаардыкычы. Илгери курулган, бирок кийин Сарпашевтар тоноп буну жок кылды. Тилекке каршы бир дагы депутат бул маселени көтөрө алган жок парламентте. Мен жөн сизди жандаган жокмун эже, айтып коеюн. Бул жагалдандыкта эмес, эл дагы ушунун баарын көрүп түшүнүш керек. Мына ушул маселени сиз көтөрүп бересиз. Көрүңүзчү эже, мына абалы кандай. Бул жерге эже 18 миллион евро карыз калынып атат. Элдин мойнуна жүктөлүп атат. Азыркы учурда саркындуу суу эже ушул жерге жөн эле агып келип атат, тазаланбайт. Ал эми жана бийик этаждар курабыз деп атпайлыбы? Кийик. Мүмкүн эмес аларды эже, курушчу. Ошон үчүн сиз чыныгы өзүңүздүн мынакей көрүшүңүз керек. Эртең мен сиздин жаныңызга барып калсам, ушуну талап кылам эже мен сизден дагычы. Сарпашевдин маселелери мына талкалап бардыгын алып кетишти. Буга эми элдин кайра каражаты кетип атат, мамлекеттин каражаты кетип атат. Сиз ушул маселени эже мен чын жүрөктөн ишенем ушул маселени көтөрөт деп. Көрүңүзчү эже. Мынакей. Эл журт, урматтуу Токтогул шаарынын тургундары, урматтуу мына Кара Суу айылынын тургундары, мен жакшы түшүнөм көйгөйдү. Муну саркындуу суудан сарыккан суу, айылда болсо таза суу жок, бул жактан болсо эми айта берейинчи, улуу сөздү уят жок. Туалетти казабыз, анын жанында эле суу турат. Аны болсо насос менен качайт этип ичип атабыз. Мына ушул Токтогулдан, эски Токтогулдан көчүп чыккандан бери суу менен камсыз боло элек. Ошон үчүн эже сизде үмүт чоң. Мынакей эл журт, эгерде эжени шайлап берсеңер, мени шайлаган болосуңар. Мен ушул маселелерди көтөрө берем. Мына чын жүрөктөн сиздерге мына кепилдик менен айтам. Шайлап бериңиздер. Токтогул шаарынын тургундары, сиздер мен кандай активдүү депутат болгонумду, кандай буга чейин маселелерди көтөрүп жүргөнүм баарын билесиздер. Бирок тилекке каршы эже биздин кол жетпей калды. Бизди жандаган, бизди колдогон депутаттар болгон жок парламентте. Тескеринче алар бизди сындырды. Ошон үчүн сизде үмүт эже. Барып калсаңыз, мына маселени эң биринчи сизге ушуну коем эже, көтөрүңүз деп. Анан албетте мен сиздин жаныңызда туруп алып ушул маселелерди айтам эже. Анан көтөрүп бересиз деген ойдомун. Кандай экен абал эже? Көрүп турам эми. Ушунун баарын негиз кылып, Кудайым буйруса, эл ишеним көрсөтсө, ушу абалдардын баардыгын расмий киришебиз да. Ушу ар бир ушул көйгөйдү, ар бир айылдын көйгөйлөрүн угуп тизмектеп келатабыз. Кудайым буйруса, ушу эл ишеним көрсөтсө, ушу элдин камын көрөбүз. Көтөрөбүз эже, коркпойбуз. Көрөбүз.